Бишкекте 2 жигитти уурдап кетип, мейманканада 6 күн кармап турушкан. Барымта калгандар 23 жана 30 жаштагы жарандардан $160 000 талап кылган. Бизден вымогательство кылып, бизден акча требовать эткен кишини кармашкан. Бирок 2 айдан бери эчтеке иш-чара өтпөй жатат. Ал ишти натармазак кетирип атышат. Бизде болсо деген акча көп, биз бардыгын сатып алабыз, биз тияка чыгабыз, бияка чыгабыз деп коркутуп жатышат. Азыркы учурда күйөөмдү ошо эле кармаган киши кайра заявление жазып, 1-май райондук РОВДга барып заявление жазып, кайра эле сатылган кишилерге барышты. Булар болсо кайра эле 1-райондук сотко барышты, аяктан киши табышты, тигиге чыгышты, буга чыгышты. Азыр бизде болсо апеллировать тем, что все подкупно депчи. 2023 жылдын 4 октябрында Борбор калабыз Бишкек шаарында адамдын үрөйүн учурган, коомчулукту нес кылган кылмыш иши катталды. Бул жаңылык бүтүндөй медиа тармагына тарады, талкууга алынды. Тагыраагы 23 жана 30 жаштагы 2 жаранды өзүнүн эле жетекчиси барымта кылып, 6 күн кармап, коркутуп, $160 000 акча талап кылган. Талап кылынган сумманын айрым бөлүгү да берилген. Кылмышкерлерди кармоо жана барымтадагы адамдарды бошотуу боюнча операцияны ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жүргүзүп, 3 адам кармалган. Бул адамдар кимдер десеңиз, Бишкекте жайгашкан ири делген күлөкананын ээси, бизнесмен ИМ аттуу жаран жана жеке күзөт фирмасынын 2 кызматкери болгон. ИИМдин басма сөз кызматы маалымдаганда кармалгандардын үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталган. В милицию поступило сообщение от граждан о факте похищения их родственника, которого удерживает против его воли в неизвестном месте. Выяснилось, что похищенных мужчин двое в возрасте 23 и 30 лет. По имеющимся данным, похитители требовали крупную сумму денежных средств в размере более чем $160 000 США. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 165 части 2, а именно похищение лиц, совершенное в отношении 2 и более лиц Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Албетте, жабырлануучулардын башкача айтканда барымтада 6 күн калып кордукту көргөн 2 жаран шектүүлөр мыйзам чегинде тиешелүү жазаларын алат деп ойлошкон. Бирок кандай болгон жок. Адвокат Нурлан Токталиевдин айтымында 2 адамды барымтага алып, ири суммадагы акчаны талап кылып, ИИМ билдиргенде оор кылмышты жасаган жеке ишкери ИМ жана жеке күзөт фирмасынын 2 кызматкери кыска аралыкта үй камагына чыгып кетишкен. После того, как ГУР-МВД провело спецоперацию по задержанию, это дело передает следственный орган ГСУ, но там на сегодняшний день никакого логического продвижения, либо к завершению, или принятия каких-то мер в отношении виновных лиц нету. То есть, да, их задержали, их поместили, было соответствующее заявление, но потом не вызываются ни потерпевшие, что с теми деньгами, которые они получили в ходе вымогательства, тоже неизвестно, то есть не восстановлены эти деньги, а те виновные лица свободно покидают здание милиции и не содержатся под следствием. Тескерисинче мышык чычкан оюну башталып, оор кылмышка шектелген жеке ишкер ИМ барымтага алынган Абдыкадыр уулу Кубанычбектин үстүнөн Бишкек шаарынын 1-май райондук РИИБсине 2 жолу арыз жазат. Бул арыздардын артында тергөө амалдары аяктаганга чейин деген таризде Абдыкадыр уулу Кубанычбек 2 айга СИЗОго камалат. Кубаносо 1 Первомайский районный суд эмеге үй камагына чыгарып салгандан кийин, ал болсо бараттагы баягы туугандардан алып келинген машиналардын акчасы алынган имиш кылыпчы. То есть алар акчасын да алынган, машинаны да койбой койгон деп дагы ошондой 5 машинага заявление жазып салат. Ал 5 машинанын болсо заявлениясы уже районный суд
Бишкекский городской суд, ал болсо деген ал заявлениени принимать этет да, но принимать эткенден кийин деле следователь бир дагы жолу Кубаны допроско чакырбайт, эмне машиналар эле выяснять этпейт иштеке, жөн эле сотко жибербеген да, ал машиналар боюнча суроону, заявлениени тиркеп туруп сотко жибер. Сот болсо ошо заявлениянын эмесинде негизинде эме чечим чыгарат, что СИЗОго камаш керек депчи. Бирок болсо ал машиналардын болсо эч кандай тиешеси ломбардка жок. Алар үчүн бир дагы сом алынган эмес, алар болсо деген документально ломбардтан өткөн эмес, регистрация болгон эмес, доверенность кылып кол койдуруп эчтеке болгон эмес да. Клиент, то есть биздин туугандар болсо келип ломбардка закладывать эткен эмес. Я Абдыкадыр кызы Алтынай. Также хочу добавить, что я являюсь старшей сестрой Абдыкадырулы Кубанычбека. Ко мне обратился Иса с вымогательством денег за жизнь моего брата. То есть мне пришлось отдать свои сбережения в размере 16 тысяч долларов и свою машину в надежде того, что моего брата отпустят. Но после всего этого Иса пригрозил мне своими связями, своими большими деньгами, что он сделает все, чтобы запрятать моего брата в тюрьму. Также он угрожал своими связями такими большими бизнесменами в нашей стране. Это Мейкинулу Нурсултан и Сатыбалдиев Эльхан. Орусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат деген макал бул учурду таамай сүрөттөп тургандай. ГСУга жазылган заявление боюнча кармаган кишини кармашкан, биринчи райондук сот аны болсо деген эркинен 2 айга ажыратуу до выяснения обстоятельств деп СИЗОго камаган. Бирок акчанын күчү менен ал киши болсо чыгып кетти. Анткени деген өзү эле ошол эки менден заявление алган следователь ага болсо деген ходатайство жазып домашний арестке киргизгенге жардам берди. Бунун баардыгы тең противозаконный действие деп ойлойм. Тем более ал кишини кармаганда, обыск кылганда анын үйүнөн болсо толтура деген наркотик табылган, анын үйүнөн пистолет табылган, холодное оружие, ар кайсы нерсенин баары табылгандан кийин деле ошол эки кишини кой берип салып жатышат. Билбейм эмнени карап атышат, кайсындай нерселерге аргументировать этип аткандарын бизге эч ким пояснять эткен жок. ГСУга барып бир нерсе сурасаң, бул болсо тайна следствие дейт. Каякта тайна следствие, если заявитель мен болуп аткандай мага эчтеке айтышпайт, менден бир дагы жолу показания алышкан жок, кандай болгон, эмне болгон, биринчи заявление жазган бойдон эле натармазак ошол эки заявление менен апеллировать. Спустя 10 дней Мухаммедов Иса превращается в потерпевшего и выходит из СИЗО. А того, кого он удерживал, силой вымогал деньги, оказывается под следствием, и его помещают в СИЗО. Получается, тот человек, который, наоборот, проявлял незаконность своих действий, удерживал силой при помощи каких-то сотрудников и других лиц. Получается, он здесь уже потерпевший. Разве это допустимо? Это получается какой-то, не знаю, какой-то абсурд, какое-то шоу. Это же полнейший цирк. Учурда камакта жаткан Абдыкадыр уулу Кубанычбектин жактоочусу Нурлан Токталиев билдиргендей, иште тергеп жаткан эмден башкы тергөө кызматы бул сенсациялуу иште тергемек турсун жаратылуу жылыш болбой жатат. Иште улук тергөөчү Улан Жапеков кароодо. Улук тергөөчү Улан Жапеков ким десеңиз, ал чуулгандуу Кемпироват ишин тергеген милиция кызматкери. Следствие толком следователем Джекобековым Уланом не ведется. Тут явная финансовая заинтересованность следователя, который уже на протяжении 2 месяцев никаких действий не предпринимает. Хочу обратить ваше внимание на то, что это тяжкое преступление, за которое люди должны нести наказание. Абдыкадыр уулу Кубанычбектин жубайы маалымдагандай, тергөөчү Улан Жапеков аларды бир дагы жолу тергөөгө чакырган эмес. Жок, бир дагы жолу чакырган жок. Мен болсо заявление берген күнү объяснительный жазгам, эмне себептен заявление жазып атам, ал иш кандай болгондугу жөнүндө баардыгын тең айтып бергем. Ошол экинден кийин бир дагы жолу чакырган жок. Эчтеке кылбайлы.
биринчи май этот первомайский ровд дагы бир дагы жолу чакырган жок, Кубаны даже чалып чакырган жок, Жапеков тоже эчтеке болгон жок. Барымтадагы иниси үчүн $30.000 берген Алтынай Абдыкадыр кызы да шектүү ИЭМдин үстүнөн арызданган, бирок эч кандай жылыш жок. Я участвовала в передаче денег в вымогательстве. Со стороны следствия меня ни разу не вызывали на допрос. Я прошу правительства провести тщательную работу. Почему человек, который вымогал, который похитил, которого при задержании обнаружили наркотические средства, оружие, в том числе и частная охрана, почему он ходит на свободе и вытворяет такие вещи, что сажает, получается, моего брата, невиновного в никаких делах, в тюрьму. То есть почему до сих пор все решают связи и деньги? Я являюсь представителем Абдыкадырова Алтынай, у которой вымогали деньги и также незаконно удерживали ее брата. На данный момент со стороны ГУСУ никаких мер, никаких следственных действий не производилось. Должны были хотя бы опросить самого человека, который отдавал деньги в ГУСУ. Уголовное дело просто стоит без каких-либо движений. Также напоминаю о том, что вот по сегодняшний день уголовное дело было возбуждено уже 9 октября. Сегодня уже 23-24 ноября. И никак не был допрошен мой доверитель. Это я не знаю, кому больше нам нужно обратиться для того, чтобы они уже полностью окончили и дошли до логического конца и направили в суд виновных обвиняемых. Биз кенен маалымат алуу максатында ийиндин басма сөз кызматына кайрылдык. Маалыматка ылайык кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси тактап айтканда адам уурдоо фактысы менен кылмыш иши козголгон. 1995 жылы тугулган МИ кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-97 беренелеринин негизинде шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын вактылуу кармоочу жайына камалган. 1 май райондук соту тарабынан шектүү катары кармалган жаранды мыйзамдуу деп табылып, ушул эле күнү бөгөт коюу чарасы 2023 жылдын 10 декабрына чейин жаза аткаруу кызматынын тергөө абагына камакка алуу түрү колдонулган. Андан соң шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен камакка алуу бөгөт чарасын өзгөртүп берүү суранышы менен сот органдары тарабынан бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланууда. Ал эми шектүү жеке ишкер ИЭМ 1 май рибисине Абдыкадыр уулу Кубанычбекке жазган арызы боюнча басма сөз кызматы төмөндөгүдөй маалыматты беришти. 2023 жылдын 6 октябрында МИ аттуу жаран Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгына чала тааныш аттуу жаранга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда 2022 жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында жайгашкан күрөканалардын бирине өзүнө тиешелүү автоунааларын күрөканага коюп, ири суммада акчаны алып, бир нече күндөн кийин келип күрөканага КА жана ОБ жарандар менен алдын ала сүйлөшүп алып, күрөканада турган 5 автоунааларын тазалоочу жайга алып барып келем деп башка жарандарга сатып жиберип, алган акчасын өзүнүн керектерине короткон жана ал арыздануучудан жашырынып, белгисиз тарапка качып кеткен. Азыркы учурда келтирилген чыгым такталууда. Аталган факт боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-берене алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Биз экинчи тарап менен да байланыштык. Тагыраагы жеке ишкер ИЭМдин жактоочусу Мигель Кузубаевден жооп алууга аракет кылдык. Анын айтымында жеке ишкер ИЭМ болгону өзүнүн акчасын кайтарып алуунун аракетин көргөн. Эч кандай барымта алуу болгон эмес. Буларда ИСАдан убакыт сурап атат. ИСА бизди каматкандан пайда чыкпайт. Лучше биз баягы боштондукта бололу. Жаныңда жүрүп өзүбүздүн акчаларыңды тургузуп, жана келтирилген чыгымдын баарын жана толтуруп беребиз депчи. Ошентип атат. Анан баягы ары бастык дейт, бери бастык дейт, бири-бирибизди ары сүйрөдүк, бери сүйрөдүк дейт, жана баягы сүйлөшүү боюнчачы.
Анан ора мен макул болдум дейт, ошол мен дейт. Бая көптөн бери иштешип жүргөм дейт, булар менен дейт. 2 жылдай иштешиптир. Булар да ишеничим дейт. Анан макул болдум дейт, мейли дедим дейт. Анда жүргүлө, чогуу ревизия жүргүзөлү. Баарын эсептейли. Анан жана машиналарды чогуу издейлик деп айттым дейт. Ошонсо булар анан Иса айтат, силер качып кетесиңер депчи. Роддун ичинде да булар, анан силер качып кетсеңер, мен силерди каяктан табам, келтирилген чыгым аябай чоң болуп атат, силер качып кетесиңер десе, булар айтат, жок, качпайбыз дейт. Сен менен болобуз, сен жаныңда жүрөбүз дейт. Иса бараттагы заявление жазат, аны болсо деген Адилеттин үстүнөн жазат. Адилеттин эмес, үчөөнүн үстүнөн жазат. Бул болсо Кубага мен жолдошума жанында отурган кызматкерине дагы бир Бектур деген жана Адилет деген балага жазат. Ал болсо эң чоң акча алганда. Ошо үчөөнө жазганда Адилет болсо мойнуна алат. Ошо экинчи акчаны мен чын эле алгам, машиналарды болсо алып кеткем, бирок кое албай калгам кайра ордуна депчи. Аны болсо деген соттун чечими боюнча СИЗОго камалды, ал бала мойнуна алды бардык нерсени. Андан сырткары клиенттер болсо Михо деген клиент 2 машинасы бар болчу экен. 2 машинаны болсо деген баасын полностью жаап, Исага болсо карыздарын баарын жаап кетет. Андан сырткары Элдар деген бала калат. Элдар болсо деген коюлган машиналардын ордуна башка машиналарды оформлять этип берет, 2 машинаны. Бирок ортодон дагы бир машина калып калат. Аны дагы кийинчерээк болсо жаап берет да полностью. Андан сырткары болсо Бакыт деген балалар, Бакыт деген бала фура алыптыр, фура машинасын. Ал болсо деген бирок баасын болсо бере албай калат да, алган акчасын бере албайт. Ал болсо жүрөт дагы элечи, бере албай жүрөт да. Распискасы бар, видеосу бар, где он өзүнө болсо ошол экинин баарын мен чын эле алгам деген даже видео доказательствосы бар да. Распискасы дагы бар. Андан сырткары Зафар деген клиент бар. Зафар болсо деген бир машинаны мойнуна алып, ооба мен алгам дейт. Экинчи машинаны болсо деген документально бардыгы оформленный, доверенности, техпаспорт, ал машинанын полностью ломбардтын ичинде турат, бирок мойнуна албайт да. Бирок андан кийинки переговорлордо мойнуна алып, ал дагы айтат, ооба менин машинам болчу депчи. Бирок алда экөө ошо Бакыт менен Зафар машиналарды кое элек, ордуна акчасын да бере элек, машинаны да кое элек. Алар карыз бойдон турушат Исаадачы. Эмне себептен менин жолдошумду ошол экинтип камаганын себеби бул болсо деген баягы клиенттердин баары акчаларды кайтарып бермейинче Иса ойлогонда менин жолдошум кошо алар менен какой-то процентте отурган, жеген чогуу жөн эле берген эмес деп. Бул болсо деген система ушундай ломбардтык выстроен экен, что клиенттер келет, машиналарды таштайт, реализацияга коет, сатып акчасын жаап коет. Ушинтип бул 1 жылдын ичинде созулуп иштеп келаткан иш болчу да. Ал эми курал жарактар жана баңгизаттарга эч кандай тиешеси жок. Табылган курал жарак баңгизаттарчы бул эмне каяктан болгон? Бул үйүмүздө ал гостиницада жашаганда. Ошол жерден табылып атабы? Ошол жерден табылып атат да. Исанай экспертиза алып барып текшерип келди. Эчтеке чекпейт экен, эчтеке эметпейт экен, анан чексе чыкмакта. Курал жарактар бул жана ГБРдики экен, вид баарына булардын уруксаты бар экен. Лицензия, разрешениялары бар экен. Ношенияга эмесине, эми тергөө өз эмесин берет. Азыркы учурда 2 иш боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Тараза ташы кайсыл жакка койт азырынча белгисиз. Стоп беспредел медиа порталы соттук иштердин жүрүшү тууралуу иликтөөнүн 2-бөлүгүндө кенен айтып беребиз.